Ош облусунда эл ташыган коомдук транспортторго рейд башталды. Анда аймактагы бардык жүргүнчү ташыган кичи автобустардын жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелеринде белгиленген талаптардын аткарылышы тыкыр көзөмөлгө алынат. Бүгүн жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаментинин Ош аймактык башкармалыгы өзгөндөгү автостанцияларды жана автовокзалдарды текшерүүгө алды. Фамилияңыз? Эреже боюнча күн сайын эрте менен жүргүнчү ташыган коомдук унаалардын техникалык абалы текшерилип, айдоочулар наркологдун көзөмөлүнөн өтүүгө тийиш. Алардын лицензиясы, жол баракчалары жана транспорттун ичинде жүргүнчүлөргө тиешелүү маалыматтар болуусу шарт. Андан кийин гана каттамга коюуга уруксат берилет. Тиешелүү кагаздар жабыштырылып туруш керек да, кайсы болсо телейт, айдоочунун маалыматы болуш керек, директор болсонун маалыматы болуш керек, анан телефон номерлери, транспорт департаментинин номерлери болуш керек да. Случай чего арызданса жүргүнчүлөр жалоп менен кылыш керек да. Байланыша турган номерлер болуш керек да. Башында да турат, билбейм да, андан дагы кандай өзгөчө кагаздар жабышылыш керек. Кече ошол машинанын кечке маал мойка кылдым эле. Мойкада кагазын айырып кетти эле, кайрыбыз коштогонго жабышпайт экен. Бул айдоочу өзүнүн графиги эмес күнү жумушка чыгып атат. Статья 199 часть 4 менен айыппулга салынат. 5500 сом акча болот. Буну эми булар азыр чыгып кетип аткан жеринен кармадык. Биз мойнуна алгысы келбей атат. Бүт табуулар жабышылган. Рейдтин жүрүшүндө айдоочулар арасында камсыздандыруу полиси жоктор жана иштөө графигин бузуп жумушка чыккандар аныкталды. Мындан улам түшүндүрүү иштери алып барылып, айрымдары айыппулга жыгылышты. Мындай случай болду да. Ошол случайда эч кандай бир доказательство жок, агачы. Гарантия жок. Доказательство, гарантия жок да, страховкагачы. Неме жок. Ошол кайсыл фирма, кайсыл неме тейлейт буну, кимдин кызыкчылыгы үчүн. Бул системасычы, бул системачы. Бул мындай система бар да. Бул системаны ошол өздөрү гана билишет, бир гана. Пассажирлерге, жүргүнчүлөргө ошо канча орун болсо ошого жараша страховка төлөшөт. Эми баягы машинага деген, автомашинага деген страховка менен экөөнүн айырмасын кээ бир айдоочулар түшүнбөй калып атат. Ушул нерсени түшүндүрүп атабыз. Түшүндүргөндө да кандайдыр бир негизи кечекидей отменен болду, кайра бир каралыш керек деген сессиянын немелери боюнча булар туура эмес түшүнүп калышып атат. Ошондой нерселердин баардыгын түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзүп, дагы айтып атабыз. Кудайга шүгүр, эми азыр баардыгы толук эмес, где-то 90-80-90% түшүнүп иш алып барып атат, страхование алып атат. Бөлүнгөн багыттар боюнча маршруттарды тейлейт, жүргүнчүлөрдү ташышат. Тейлөө боюнча эч кандай эми бизде жалоп же неме жок, баары жакшы, Кудайга шүгүр. Эми ошондо мындай чакыруу деген өзүнүн специальный немеси бар, бланкасы бар. Ошого кол койдуруп, эртең менен механиктен өтүп атканда ошого кол койдуруп коюш керек эле. Чакырууга өзүнчө бланка бар. Мисалы үчүн келгенде ошого кол койдуруп, немеге кошуп коюш керек эле, путевкасына кошуп. Мен мына чакырылдым, мына разрешением деп көрсөтүш керек эле да. Ошону көрсөтпөгөн үчүн может штраф салгандыр онда. Бул күнү Ош аймактык транспорт департаменти тарабынан жалпы 56 коомдук унаа текшерилди. Жыйынтыгында 9 айдоочуга 9000 сом өлчөмүндөгү айып салынды. Бүгүнкү рейдтик иш-чарабыз Өзгөн шаары жана Өзгөн районундагы кичи каттамдар боюнча рейдтик иш-чараны өткөздүк. Рейдтин иш-чаранын негизинде түшүндүрүү иштерине басым жасалды. Айдоочулар арасында да түшүндүрүү иштерин басым жасалды. Андан сырткары мыйзам бузулган жана жүргүнчү ташууну уюштуруунун эрежелерин талаптарын аткарбаган айдоочуларга мыйзам чегинде протоколдор түзүлүп, айыппулдар салынды. Белгилей кетсек, транспорт департаментинин Ош аймактык башкармалыгы рейдти Ош облусунун аймагында 1 ай бою жүргүзөт. Мындай иш-чара 2023 жылдын 30 мартындагы номер 81 буйруктун негизинде ишке ашырылууда. Асель Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош облусу.